план счетов тоже будет одинаковым для всех. Пожалуйста, Алтынбек Каныбекович. Рахмат. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары, мамлекеттик салык кызматынын 2023 жылдын 1,5 жылдыгынын ишин жыйынтыктоо тууралуу кыскача маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Мамлекеттик салык кызматы салыктык башкарууну жакшыртуу, экономика тармактарын талдоо, бизнести көмүскөдөн чыгаруу боюнча иштердин жана салык жол-жолоолорун санариптештирүүнүн аркасында салыктардын жыйноосун олуттуу жогорулатууга жетише алды. Алсак 2021 жылдын январь айында 6,5 миллиард сом салык чогулган болсо, 2022 жылдын октябрында 13,5 миллиард сом жыйнаганга жетиштик. 2023 жылдын май айында жыйналган салыктык суммасы 16 миллиард сомду түздү. Ал эми быйыл октябрь айында 18 миллиард сом жыйноо боюнча тийиштүү чаралар каралууда. 2024 жылы ай сайын жыйналуучу салыктардын суммасын 20 миллиард сомго чейин жогорулатуу пландалууда. Слайдда көрсөтүлүп тургандай, жыйналган салыктардын суммасы жыл сайын олуттуу өсүүдө. Акыркы 3 жылдын 6 айын жыйынтыгын алсак, 20 жылдын 6 айында 33,5 миллиард сом жыйнасак, 2021 жылы 46,5 миллиард сом жыйналдык. Былтыр болсо 73 миллиард сом чогултканга жетиштик. Ал эми 2023 жылдын 6 айында 84 миллиард сом суммасында салыктар жана төлөмдөр жыйналды. Белгиленген план ашыгы менен аткарылып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 миллиард 800 миллион сомго көп же өсүү ыргагы 114,7% түздү. Пландык көрсөткүчтөрдүн аткаруу факторлорунун бири салыктарды башкарууну жакшыртуу жана күчөтүү болуп саналат. Ошондой эле салык жоболорунун өркүндөтүү, контролдоонун оптималдаштыруу жана салык төлөөчүлөр менен өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлдү. Салык кызматы экономиканын ар кайсы тармактарына системалуу талдоо жүргүзүп турат. Бул ишкерлер тарабынан салыктарды төлөбө тобокелдигин факторлорун аныктоого жана бизнести көмүскөдөн чыгарууга мүмкүндүк берди. Белгилей кетсем, бул жаатта алгылыктуу иштер укук коргоо органдарынын, анын ичинде Улуттук коопсуздук комитетинин жардамы менен ишке ашырылды. Мындан тышкары контролдук кассалык машиналар, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар, электрондук эсеп фактуралар сыяктуу санариптик чечимдерди киргизүү салык жыйноону жакшыртууга чоң роль ойноду. Слайдда көрүнүп турат, салыктардын дээрлик бардык түрлөрү боюнча өсүү темпи 2 эседен 3 эсени түздү. Технология өнүгүп турган доорунда кассалык машиналардын салык салуунун адилеттүү жана ачык системасын түзүү алдыңкы курал болуп калды. Кассалык машиналардын санын көбөйтүү мамлекетке өзүнүн социалдык программаларын кеңири ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Азыркы учурда салык кызматы субъектлеринин ККМдерин контролдоонун жакшыртууга мүмкүнчүлүк берген кассалык машиналардын башкаруунун жаңы системасын колдонууда. Жаңы системанын артыкчылыктары болуп, кассалык машиналардын маалыматтары оперативдүү, реалдуу убакта түз салык кызматына келип түшүүсү, башкача айтканда маалымат берүүдө ортомчулук уюмдар жок. Ортомчул уюмдар ОФД жок маалыматты түз алуу салык төлөөчүлөргө кассалык машиналарды тейлөө акысын өлчөмүн түшүрүүгө шарт түзүлдү. Жаңы техникалык талаптарга жооп берген ККМди киргизүү боюнча иштер жүргүзүүдө акыркы 2 жылдын ичинде контролдук кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны дээрлик 3 эсеге көбөйүп, 2023 жылы башында 65.422 ККМ түздү. ККМди колдонгон субъектлердин мындай 3 эсеге көбөйүшү салык органдары тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чараларын, ошондой эле 10 миңден ашык гибриддик ККМди ишкерлерге бекер таратуунун натыйжасы болду. Ошондой эле ККМди колдонуу
системасын өнүктүрүүгө салык кызматынын чек талап кылып, байге утуп ал кызыктыруучу лотереясыдан өз салымын кошту. Ушул слайдта облустар, Бишкек шаары жана Ош шаарлары катталган ККМ боюнча маалымат келтирилген. 6 айда республика боюнча ККМ аркылуу 440 миллиард сомго кассалык чектер урулганын көрсөңүздөр болот. 2022 жылдан тартып мамлекеттик салык кызматы министрлер кабинетинин колдоосу менен чек талап кылып, байге утуп ал кызыктыруучу лотерея өткөрүлүп келүүдө. Салык кызматы өткөрүп жаткан лотереянын негизги максаты жарандарды кассалык чектерди талап кылууга үндөө. Бул ишкерлерди мыйзамсыз иш аракеттерин азайтууга жана адилеттүү экономикалык чөйрөнү түзүүгө шарт түзөт. Быйыл лотереянын утушуна 2376 баалуу байге коюлган. Анын ичинде башкы байгелер Бишкектен 10 батир жана 20 электроавтомобиль. Электрондук эсеп фактураларынын көчүрмөлөрүн талдоонун жүрүшүндө электрондук эсеп фактура маалыматтык системасын жакшыртылган киргизилди. Аларды кошумча нарк салыгынын түшүүсүн жогорулатууга өбөлгө түздү. Салыктык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуунун натыйжасында айрым соода борборлору боюнча салыктык түшүүлөрдүн өсүү темпи өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 123,8%дан 386%га чейин жогорулады. 2020 жылдын 31 декабрынан бүгүнкү күнгө чейин электрондук эсеп фактура маалымат тутумунда катталган субъектилердин саны 5 эсеге көбөйүп, бүгүнкү күндө 49.201ди түзөт. Бул слайдта жазылган эсеп фактуранын жана сумманын көбөйүү динамикасы чагылдырылган. 2023 жылдын 1 январынан тартып 1 триллион 71 миллиард сомго, ал эми 8 миллион 449 миң электрондук эсеп фактура жазылган. Салык кызматы 2022 жылдын декабрынан тартып кошумча нарк салыгын башкаруунун өркүндөтүү максатында КНС контролдоо системасы ишке киргизилди. Системанын жардамы менен салык кызматкерлери КНС эсептөөнүн төлөөнүн тууралыгын жана толуктугун контролдой алышат. Анын ичинде КНС отчеттуулугун боюнча салык төлөөчүлөргө камералдык салык текшерүүлөрүн жүргүзсө болот. Система пайдалануу салык төлөөчүлөрдүн ортосундагы карама-каршылыктарды издеп, ыкчам жана натыйжалуулугун жогорулатууну камсыз кылат. Кыргыз Республикасында электрондук түрдө кызмат көрсөтүү үчүн бир катар чет өлкөлүк компаниялар республиканын бюджетине кошумча нарк салыгын төлөөчү катары катышып, Google салыгын төлөшүүдө. Учурда 47 чет өлкөлүк компания Кыргызстандын бюджетине тийиштүү салыктарды төлөөдө. Урматтуу кесиптештер, бул слайдта көрсөтүлүп тургандай ички продукциядан КНС'тин үлүшү өсүүдө. Демек, бул өлкөнүн ички өндүрүшүнүн көбөйүшүн тастыктап турат. Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн алкоголдук продукциялардан акциздик салыгынын жыйналышынын туруктуу өсүү тенденциясы байкалууда. Буга бирден бир себепкер болуп алкоголдук продукциянын жүгүртүүсүнө көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана акциздик маркалардын жаңы дизайнын киргизүү саналат. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында акциз салыгынын орточо бир айлык түшүүсү 78,5 миллион сомду түзгөн болсо, быйыл бул цифра 3 эсеге жогорулап 240 миллион сомду түздү. Мында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун спирт өндүрүшүнө мамлекеттик монополияны киргизүү чечиминин негизинде алкоголдук продукциянын мыйзамсыз өндүрүшүн жоюу, акциз салыгын көбөйтүү тенденциясына карата ролун белгилейбиз. Ошентип, монополия киргизилгенге чейин арактын акциздик орточо бир айлык түшүүсү 39 миллион сом түзсө, декабрь айынан кийин 362 миллион сомго жеткен. Мындан тышкары киреше салыгын башкарууну жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлдү.
киреше алган жана отчет берген ар бир адам боюнча маалыматтар талданууда. Алар боюнча статистикалык комитеттин 1 айлык орточо эмгек акы боюнча маалыматына ылайык көрсөтүлүүсү боюнча иштер жүргүзүлгөн. Ошентип киреше салыгынын базасын көбөйтүү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жыйындарында да таасир тийгизди. Мисалы слайдда көрсөтүлгөн субъектлердин түшкөн киреше салыгынын суммасы былтыркы жылга салыштырмалуу 170%дан 290%га чейин өстү. Ишкердик субъектлердин бирдиктүү салыкка которуунун натыйжасында коомдук тамактануу чөйрөсүнүн субъектлери боюнча салыктык түшүүлөр олуттуу көбөйдү. Алсак 2022 жылы 240%га өсүү темпи менен жыйналды. 2023 жылдын 6 айында болсо 729 миллион сом салык түштү. Же былтыркы жылга салыштырмалуу 2,6 эсеге өстү. Айрым коомдук тамактануу субъектлери боюнча салыктык түшүүлөрдүн өсүү темпи 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,5 эседен 6 эсеге чейин өстү. Салыктык башкаруу санариптештирүү алкагында транспорт каражаттарына жана кыймылсыз мүлкү салыкты эсептөө жана тейлөө автоматташтырылган. Натыйжада мүлк салыгынын чогултуу деңгээли жогорулады. Алсак 2023 жылдын 6 айында 1 миллиард 900 миллион сом түштү. Бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 131%ды түзөт. Товарлардын жүгүртүлүшүн контролдоо күчөтүү максатында 2022 жылдан тартып электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар маалыматтык системасы иштөөдө жана учурда бул система өлкөдө жүгүртүүдөгү товарлардын бардык түрлөрүнө колдонуу. 2023 жылдын 17 июлуна карата ЭТТН системасында 74.602 активдүү колдонуучу катталган. Аларда 85.399 активдүү товарларды эсепке алуу кампалары бар. ЭТТН маалыматтык системасы ар бир кампа боюнча реалдуу убакытта режиминде товарларды контролдоо жана көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлдү. ЕЭПке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагында эсепке алынбаган товарларды алып кирүүгө тыюу салуу жана өлкөнүн аймагында товарлардын жүгүртүлүшүн көзөмөлдөө боюнча күчөтүлгөн иштер жүргүзүлүүдө. Товарларга байкоо жүргүзүүнү жакшыртуу максатында салык кызматы жыйынды пост, ЭТТН, электрондук эсеп фактура, ички пост, ККМ маалыматтык системаларын ийгиликтүү колдонуп келүүдө. Учурда салыктарды салык органына барбай эле онлайн төлөө боюнча тийиштүү шарттар түзүлдү. Алсак салыктарды бардык банк мекемелериндеги кассалар, төлөм жана пост терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг, төлөм каталары же башка перифериялык түзүлүштөр аркылуу төлөсө болот. Быйыл салыктарды салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу салыктарды онлайн төлөө системасы ишке кирди. Быйыл салык кызматы салык төлөөчүлөрдү онлайн каттоо системасын ишке киргизди. Сервис Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик башкаруу чөйрөсүнүн санариптик трансформацияны мындан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында ошондой эле ишкерлерди салыктык каттоо процессин жөнөкөйлөтүү максатында иштей баштады. Урматтуу Акылбек Эсенбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары, салык кызматы салык төлөөчүлөргө сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында коюлган милдеттерин жигердүү ишке ашыруу боюнча тийиштүү иштерди алып барууда. Мындан ары да салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн толугу менен жыйноо багытында алгылыктуу иштер жүргүзүлө берерине сиздерди ишендирип кетким келет. Рахмат. Рахмат. Отуруңуз. Алтынбек Каныбекович. Азыр сөз